Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, ардактуу замандаштар, жалпы Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Мен сиздерге бул чыгарылышта Баткен шаарынан атайын пластик жасоочу цехтен дүкөндөн маалымат берем. Сиздерге так даректи түшүндүрүп кетейин. Көңүл буруп туруңуздар. Мен турган көчө, мошу сиздер көрүп турган көчө Тургунбай Садыков көчөсү. Баткен шаарынын так ордосу. Тетигистер көрүп турган айлампа Баткен шаарында жайгашкан эркиндик айлампасы. Ал эми бул көчө менен сиздер түз кетсеңиздер, Кызыл жол кварталы, андан ары Төрткүл суу сактагычы, Лейлек тарапты көздөй кетесиздер. Дал ушул жерде, айлампага жакын жерде, Азамат чайканасынын маңдайында Тойбос дүкөнүнүн жанында жайгашкан мошу сиздер көрүп турган пластик дүкөнүнө келдик. Ушул жерге келесиздер туугандар. Мен азыр бул пластик дүкөнүнүн ээси күтүп турган чагы сиздерге кенен маалыматты алып берем. Пластикти кандай деңгээлде жасап жатат, канча түрү бар, бүт баарыны билебиз. Баасы канча, баарыны билебиз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, Медер аке? Иштериңиз жакшыбы? İşlep jatasызбы? Иш илгери болсун. Жумушту баштадыңыздар? Ушул бул жер качан ачылды эле? Биз 2015-жылдан бери иштеп атабыз. 2015-жылдан бери иштеп жатасыздар. Өзүмчө частный кызмат. 1000 ай деген ишканабыз. Ишканабыз 2015-жылдан бери элге кызмат көрсөтүп келет. Биздин кызматта ар түрдүү кызматтар бар. Оңдоп түзөө иштери бар. Оңдоп түзөө иштери. Сырткары. Жанагындай сынып калат, бузулуп калат дегендей. Пластик жасайбыз, алюминий жасайбыз. Пластик айнекти эшти жасайсыздар, андан сырткары оңдоп түзөө иштери дагы бар. Түзөө иштери дагы кылып беребиз. Жакшы экен да. Сырткары москитный сеткаланып атабыз. Москитный сетка? Жанагындай жайында чиркчимин чиркейден сактануучу атайын айнектин сыртынан коюлуучу спор сеткалар болот. Ошолорду жасап беребиз. Андан сырткары дагы мындай бешиктерге, айнектерге, ичине сулуулук үчүн. Мындай атайын. Атайын коюлуучу сулуулук үчүн мындай эмелер бар. Мында жасап бересиздер? Буларды да жасап айнектин ичиге салып сулуулук тартуулайбыз да кыскасы үйлөрүнө. Могу караңыздар туугандар, атайын ошол кооздук үчүн, сулуулук үчүн айнектин ичине мына ушундай жасалганы дагы ушул цехке келсеңиздер жасап берет экен. Чакыруу менен барып да кыласыздар да? Чакыруу менен да кылабыз. Жакшы. Эми Медер аке билчекте мага көрсөтүңчү, негизи канча түрү бар сиздерде пластиктин? Бизде основной алюминдин 4-5 түрү бар. Азыр жактан сиздерге көрсөтөм. Мынтип верандаларды жасайбыз. Верандаларды жасаганда дагы эң арзан ценасы $38 башталат. Эң арзан баасы $38 квадрат метрге. Квадрат метрге. Бир кабаттуу айнектермен. Мына сырткары 2 кабаттуу айнек болсо мынтип 2 жактуу киреленет. Жылууланат. Ичине жанагындай селитра деген немеси бар. Ошону салат. Салгандан кийин андан сырткары чакычтар менен чакычтайбыз. Мынтип жылуулуктап ичине алар кирбей тургандай кылып. Шума изоляция болуш үчүн дагы ушундай атайын чакыч менен дагы неме кыласыздар, Жакшы. Элдин тандоосу ар кандай да, жекече койдурушу мүмкүн, кош айнек койдурушу мүмкүн, ошондой да. Эми жылуулук үчүн болгондо баардыгы эле кош айнек койдурат. Кош айнек койдурат, Кош айнек койдурат. Себеби бул уже шумоизоляция и жылуулук. Сырттан берген жылуулук ички айнектен берет. Сырттан айнекти сыбай туруп ички айнекке жылуулук бергенде бул ичке тарап жылуулук берет. Мына караңыздар, мен эми угуп атам. Ушундай кош айнекти койгондо өтө жылуу болот деп айтышты. Могу жерде бул түрлөрү, Берде пластик жана алюминий түрлөрү болот. Берде пластиктин түрү болот. Мындан сырткары ушул эле пластиктин сырты ак, ичи ак, сырты ушундай цветте болот. Аны дагы жасатса болот. Обманка деп коебуз. Мына сырткары золотой жыгак цветтегилер булар. Күнүндө жасалуучу ак цвет болот. Ак цветтен. Пластик жасаганда дайыма мынтип темирлерин салып жасаш керек ичинечи. Ичине жасаш керек салып туруп, Буларды темирди салып жасабасаң, жанагындай ийилчектик пайда болуп калат. Орноткондон кийинки эмелер
Демек сапаттуу болуш үчүн дагы ушуну коюш керек. Сапаттуу болуш үчүн баардыгын жасап коюш керек. Мына көрдүңүздөрбү? Мына ушундай кылып пластик жасатканда атайын ушул темирди кошсо, бул сапаттуу болот. Эгер салбаса ийилчек болуп калышы мүмкүн экен, а? Эми алюминийге карап токтолсок, алюминдин дагы 5-6 түрү болот. Алюминдин 5-6 түрү мына. Ак цвети, шоколад цвет, золотой дуб, магафон деген асфальт цветтери болот. Заказ бергендин табитине жараша жасап бересиздер. Болот, буюрса. Жакшы. Алюминий эми бул холодный болгонунун себеби мынтип профиль болот. Профилдин ичи көңдөй болот. Ошол көңдөй болуп калып, көбүнчө элдин суроо талабы менен жылуулатуу маселеси болгондо атайын андай эмени стекловатаны кесип салып жылуулатып беребиз. Жылуу болуш үчүн мындай атайын стекловат саласыздар үчүн, а? Салып полностью буга тыгылып чыгат дагы. Көрдүңүздөр да туугандар. Өтө сапаттуу, жакшы жасайт экен. Ушул жерден алыш керек экен пластикти. Баткенде доставка, жеткирүү, орнотуу кызматы барбы сиздерде? Бизде орнотуу, жеткирүү, өлчөп келүү кызматтары бар. Бизде ошо айнек эшиктин жасалган ичинде камтылган. Демек, мисалы үчүн мен үй салсам, айнек кое турган болсом, сиздерге чалсам, сиздер барып өлчөп келесиздер биринчи. Өлчөйбүз. Өлчөп келип, жасап, кийин барып орнотуп бересиздер. Бүт баары ошол кызматтын ичинде. Ошондон сырткары эле 3 ай ичинде жанагындай замок иштебей калышы мүмкүн. Айнектерди өздөрү сындырып алышы мүмкүн. Ошондой кызматтардын кызмат көрсөтүү жагы бизден болот. Ошо сынгандагы айнекти сатып алса, биз өзүбүз барып орнотуп беребиз 3 ай ичинде. Кызмат көрсөтүү жагы акысыз болот 3 ай ичинде. 3 ай акысыз болот. Мына туугандар, мына ушундай кызматтар бар экен. Караңыздар, өтө жакшы. Эми айтыңчы, бул пластик айнектин квадрат метри канча, анан алюминийлер канча? Пластиктин квадрат метри мындай ак цветтери болот. $40 башталат. $40. Бул дагы эми бир кабаттуу айнек жасалганса, бул дагы $38 жасалса болот. Андан кийин мындай золотой дуб бар, черный орех бар. Ушунун эле обманка цветтери бар, $50 жасаса болот. Обманка цветине $55 айнекти жасап берсек болот. Жакшы. Эшиктерди да жасайсыздар. Эшиктин жасалган системасы, айнек эшиктен сырткары дагы эшик жасайбыз. Эшиктин материалы айнектин материалына караганда бир топко жоон болот. Эшиктин материалынан болот, айнектин эми кардардын табитиге каралып жасалат да булардын баардыгычы. Сырткы эшик, ички эшик жасайсыздар да бүт баардыгы. Эми кардар мага канча жоонураак, талапка жооп бере турган, көпкө чыдамдуу десе, мындан жасап берсек, көбүрөөк кызмат кылат дейм. Жакшы. Эшиктер канчадан болуп калат булар? Эшик $50 башталат. Квадрат метри $50. Пластиковый, алюминий эшиктер. Коробкалар алюминий болуп туруп, ортосу пластиковый болсо $50 жасайбыз. Демек, коробка алюминий, орто пластик болсо $50. Ооба. Ошондон эле алюминийден полностью жасала турган болсо, ламбирлери дагы бул уже $65 башталат жасалат. Түсүнө карап жасалат. Жакшы. Но айнектерде кебири азыр мен көрүп калам да үйлөрдө мындай цветной кылышат да, ошондой кызматтар да бар сиздерде? Бар, бизде кызматтардын баардыгы бар. Көк светтер, кара светтер. Жаңы көчүп келгенибизге байланыштуу жер дагы тар болуп атат. Установа эмелерди коюп жайлап алганыбыздан кийин айнек кесип берүү эмелери болот бизде. Кызматтары бар, түстүү айнек бар, баардыгын жасайбыз буюрса. Элге кызмат кылганга даяр турабыз. Жакшы, өтө жакшы. Мына уктуңуздар туугандар, баардык шарт бар экен. Мындай айтканда, сиздер эмнени кааласаңыздар пластиктен, ушул жерден келип заказ берсеңиздер, табитиңиздерге жараша жасап берет экен. Мына жерде атайын аппараттардан жасайсыздар. Ооба, бул кесе турган аппаратыбыз. Ана бир жерде аппаратыбыз бар. Бул пластиктерди пайкалай турган. Биринен жабып пайкалай турган. Ошондой эле бир жерде дагы бир аппаратыбыз бар. Бул аппараттардын баардыгы кызмат көрсөтүүчү эрежелери мынтип биrini кошкондогу кызмат көрсөтөт. Кызматтарын көрсөтөт, жакшы. Менерка менде бир суроо калып кетти да. Түркен фирманын, мынау пластик тургандар да, булардын материалдары силерге кайсы тараптан келет эми негизиси? Бизге Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандан чыгуучу заводдор бар. Заводдор бар. Иштеткен заводдор бар. Демек булар Турцияныкы турбайбы негизи?
негизи фирманы иштеткен адамдар өзү түрктөр болуп белет. Түрк анан Өзбекстанда курулган үчүн Өзбекстандык болуп чыгып атат. Тажикстанда курулган үчүн тажиктардык болуп атат. Негизги түпкү маңызы түрктөрдүн фирмасы болот. Түрктөрдүкү. Түркияныкы демек сапаттуу. Сапаттуу. Мына сырткары Казакстандыкы бар. Анан өзүбүздүн фирмабыз бар. Кыргызстандын фирмасы бар. 4 республиканын материалдары менен жасап берсе болот. Жакшы. Мына көрдүңүздөр, өтө сапаттуу пластиктер мына. Материалдарында уктуңуздар, Турцияныкы эң сапаттуу материалдан жасалат. Жеткирүү акысы Медереке Баткен шаарынын ичиндеби же жакынкы айылдарга да барбы? Районуга бардыгы бесплатно өзү. Баткен районуна барбы? Калган эмелерге жанагындай жол акысын төлөсө, алыстагы бар. Бензин акысын төлөсө, калган бардыгы өзү. Демек, алыскы айылдарга заказ боло турган болсо, күйүүчү майдын расходун гана төлөйт болду. Баткен району боюнча полностью бесплатно болот. Баткен району боюнча бекер. Уктуңуздар, ишиңизге ийгилик болсун, Медереке. Кудай буйрса, келебиз, биздин көрүүчүлөр да келет, эми арзаныраак кылып бересиздер чабарманын көрүүчүлөрүнө. Буйрса. Жакшы, ишиңизге ийгилик. Урматтуу көрүүчүлөр, кызмат көрсөтүүгө даярбыз. Мына ушул жерде пластикке сиздер келсеңиздер болот. Сизге кандайдыр суроо талап болсо, экрандагы телефон аркылуу байланышасыздар, даректи түшүнүп алдыңыздар. Мага уруксат экранда. Телефон аркылуу байланышсаңыздар болот. Мен ушул жерден жыйынтыктайм, экрандагы телефон аркылуу чаласыздар. Көрүшкөнчө.